Бишкек жана Алай шаарларын көрсөткөн экен. Буга чейин профессионалдык карьерасына бир беттеш өткөрүп жеңишке жеткен Замир Талайбек менен Азанбек Шамиевдер маштыруучусу Батыр Тим спорт клубунун өкүлү, тайбокс боюнча жана ММА боюнча спорт чебери болгон Алмагүл Жоробекова азыр октагонго чыгууга дагы камданып турган учур. Айтор дал ушул жалпыбызды кызыктуу беттештердин бири күтүп турачан болот. Чындыгында бул эки спортчу тең болуп көрбөгөндө эми өзлөрүн мыкты жактан көрсөтүп умтулат. Булар тууралуу ушул Шердок жолсо Fight Time жолсо дагы башка бир беделдүү ушул мушкерлер кирген уюмдарда маалымат аз экенине карабастан булар бүгүн эң бир кооз беттешти көрсөтөрүнө эч кандай шек жок жана менимче жалпы көрүүчүлөр дагы кайдыгер калбай турган керемет беттеш орун алууга аз калып турган учур. Азыр маштыруучулар болуп көрбөгөндө мына спортчуларды даярдап жатат. Ал эми назарыңыздарда болсо Балнур Эрмек болуп өттү. Балнур Эрмек кызы жолсо Балнур Эрмекова десек дагы кайсыл жерден келди окшот. Анын каршылашын азыр мынтип толук беттешке даярдап бүткөн соң биз сиздер менен биргеликте дал ушул жүрүштүн керемет бир учурларына дагы биргеликте назар салабыз. Эң негизгиси азыр маштыруучулар ийгиликти каалады дагы. Алмагүл Жоробекова октагондо. Демек алар тууралуу анонсердин сөзүн алалы. Дамы и господа, мы представляем бой в рамках женского дивизиона UFC до 55 килограммов. Представляем бойца в синем углу октагона. Ей 19 лет. Представляет Казахстан, город Алматы. Это ее профдебют. Тренер Нуржан Жанабек. Спортклуб «Арлан». Кандидат в мастера спорта Казахстана по ММА. Ярлан Балнур. И представляем ее соперницу в красном углу октагона. Ей 17 лет. Представляет Кыргызстан, город Бишкек, Алай. Один бой, одна победа и ни одного поражения. Тренер Замир Талайбеков и Азанбек Шамшиев. Спортклуб Батыр Тим. Мастер спорта Кыргызстана по тайскому боксу. Мастер спорта Кыргызстана по ММА. Алмагүл Жоробекова. Бойцы на середину. Демек, мушкерлер менен жогоруда таанышып өттүк. 3 сантиметр айырмачылык бар бойлорунда жана салмак бардыгы экономиктен идеалдуу. Бул жерден эми мушкер кыздардын бир гана ийгиликтүү жүрүштөрүнө назар сала турган учур келип жетти. Экөө тең жаш, анын үстүнөн ушул бордош Казакстандан келген кыз дебюттук беттешин өткөрүп, анын маңдайында мына өзүнө ишенимдүү жана жылмайган күлкүсү менен Алмагүл Жоробекова. Мына ушул эки мушкердин беттешинен мушкер кыздардын жүрүшүнө назар салабыз. Албетте эми кандай болсо көрөбүз. Азыр Алмагүл Жоробекова өтө бир чапчаңдыкты көрсөтүүдө жана кереметтей даун. Бул жерде күлгөндүн билгени бар дегендей эле өзүңүздөр Алмагүл Жоробекованын ишенимдүү азыр жүрүштөрүн көрүгөсүздөр жана мындай жүрүштөр абалды көзөмөлгө алууга чоң мүмкүнчүлүк берди. Алмагүл Жоробекова беттешти баштагандан бүтүргөнүн тез кылдырып айтор канча дагы 17 жаштагы спортчубуз чындыгында ошол өтө бир мыкты экенин далилдеп турат. Карасаңыздар кирди бул оңдон чыккан жок. Атандаштын алгач тейкдаун андан ары жүрүп дагы бир ишенимдүү жеңишке жетип олтурган учур. Ал эми бул жерде спортчубуздун жеңишин бардыгы коштолуп турат. Бул апасы чындыгында эненин кубанычында чек жок. Куттуктайбыз. Өтө бир ишенимдүү кооз жеңиш жана чындыгында бардыгы күтүлгөн
көңүлдөн дагы алда канча мыкты болгон өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Чын жүрөктөн жеңиш менен Итак, дорогие дамы и господа, дворец спорта. В этом бою победу в первом раунде на 30-й секунде техническим нокаутом одержала Алмагүл Жорабекова! Жана Алмагүл Жороеваны жеңиш менен чын жүрөктөн коттуктайбыз. Ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, менимче Алмагүл Жороеванын мындай беттешинен кийинки беттештерин дагы да болсо жалпыбыз сагынып күтөт болушубуз керек. Экинчи беттешиң, биринчи беттешинде ошо Казакстанга барып жеңилгеңиз нокаут менен. Бул да нокаут, бирок кыргыз жеринде кандай экен сезим? Сонун. Саламатсыздарбы? Кыргыз элиме рахмат, мени колдоп келгениңиздер үчүн. Жана биринчиден рахматымы мен тренерлериме айтам, Азамбек байке, Забир байке. Силерге чоң рахмат. Жана одноклубниктериме да чоң рахмат, ата-энеме бүт колдоп келгениңерге чоң рахмат. Акыл байке, Самурайка, вам тоже, Марикачы. Рахмат. Алдыда сенде кандай пландар болот? UFC лигасында бойлорду улантасыңбы? Балким сен алдыңда бир мушкер бар, сени көздөп жүргөн. Ошол байке мага айткан, 3-чү бойдо пояска коюп берем деп. Ошол себепти күтөбүз. Колчалар болсун, Алмагүл Жорабекова! Восходящая звезда кыргызского ММА. Ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, Алмагүл Жорабекова буга чейин чындыгында Казакстанга барып дагы анда дагы ошол башында эле жеңиш